16-бөлүм. Аарундун эки уулу чоочун от алып келип Теңирдин алдында өлгөндөн кийин Теңир Муса менен сүйлөштү. Теңир Мусага мындай деди: бир тууганың Аарунга мындай де: ал өлүп калбас үчүн ыйык жайдын көшөгөсүнүн ар жагында турган келишим сандыгынын капкагынын алдына каалаган убагында эле кире бербесин. Анткени мен капкактын үстүнө булут ичинде келип турам. Аарун ыйык жайга мынабулар менен кирсин. Күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир букачар, бүтүндө өртөлчү курмандыкка бир кочкор. Ал зыгыр бууласынан токулган узун көйнөк, зыгыр бууласынан токулган ич кийим кийип, зыгыр бууласынан токулган бел курчоо менен курчансын. Башына зыгыр бууласынан токулган кидар кийсин. Булар ыйык кийимдер. Аларды денесин сууга жууп туруп кийсин. Исраил уулдарынын жамаатынан күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 2 теке, бүтүндө өртөлчү курмандыкка 1 кочкор алсын. Аарон күнөө үчүн курмандыкка 1 букачар чалып, өзүн да үйүн да күнөөдөн тазаласын. Анан 2 текени алып, аларды жыйын чатырынын эшигинин алдына, Теңирдин алдына койсун. Анан Аарон 2 теке үчүн өкчөмө таш ыргытсын. Бирин Теңир үчүн, экинчисин Азизил үчүн. Теңир үчүн түшкөн текени Аарон жетелеп келип, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка чалат. Ал эми Азизил үчүн түшкөн текени элдин күнөөлөрүнөн тазалаш үчүн Азизилге, чөлгө кой берүү үчүн Теңирдин алдына тирүү алып келет. Анан Аарон күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка букачар алып келип, өзүн да, үйүн да күнөөдөн тазалайт. Букачарды күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка өзү үчүн соёт. Теңирдин алдындагы курмандык чалынуучу жайдагы чоктон жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү чөйчөккө толтура салып, майда жанчылган түтөтүлүүчү жыпар жыттуу заттан 2 уу чалып, көшөгөнүн ар жагына кирет. Түтөтүлүүчү жыпар жыттуу затты Теңирдин алдында отко салат. Түтөтүлгөн заттардын булуту келишим сандыгынын капкагын каптайт. Ал өлүп калбаш үчүн ошондой болот. Анан ал букачардын канына сөөмөй малып, капкактын үстүнө алды жагына 7 жолу чачат. Анан элдин күнөөсү үчүн чалынуучу текени союп, анын канын көшөгөнүн ар жагына алып кирип, букачардын канын кандай кылса бул канды да ошондой кылып, капкактын үстүнө да алды жагына да чачат. Ал ыйык жайды Исраил уулдарынын таза эмес нерселеринен, кылмыштарынан, бүт күнөөлөрүнөн ошентип тазалайт. Алардын таза эмес нерселеринин арасында турган жыйын чатырын да ошентип тазаласын. Ал ыйык жайды ыйыктоо үчүн кирип, кайра чыкканга чейин жыйын чатырында эч ким болбосун. Ал өзүн да, үйүн да, бүт Исраил жамаатын да күнөөдөн ошентип тазалайт. Анан ал Теңирдин алдында турган курмандык чалынуучу жайга чыгып, аны да ошентип тазалайт. Букачардын каны менен текенин канынан алып, курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүнүн ар тарабына сыйпайт. Анан анын канына сөөмөй малып, ага 7 жолу чачып, аны Исраил уулдарынын таза эмес нерселеринен тазалап ыйыктайт. Ыйык жайды, жыйын чатырын, курмандык чалынуучу жайды тазалап бүткөндөн кийин тирүү текени алып келет. Аарун 2 колун тирүү текенин башына коюп, Исраил уулдарынын бардык мыйзамсыздыктарын, кылмыштарын, күнөөлөрүн ачык айтып, аларды текенин башына жүктөп, чабарман кошуп чөлгө жөнөтөт. Теке алардын бардык мыйзамсыздыктарын өзүнө жүктөп, адам баралгыс жерге алып кетет. Ал текени ошентип чөлгө кое берет. Анан Аарон жыйын чатырына кирип, ыйык жайга кирерде кийген зыгыр бууласынан токулган кийимдерин чечип, ошол жерде калтырат. Анан денесин ыйык жерде сууга жууп, өз кийимдерин кийип, сыртка чыгып, өзү үчүн да, эл үчүн да бүтүндө өртөлчү курмандыкты чалып, өзүн да, элин да күнөөдөн тазалайт. Ал эми күнөө үчүн чалынуучу курмандыктын майын курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберет. Текени Азизилге кое берген адам кийимдерин жуусун, денесин да сууга жуусун. Станга ошондон кийин гана кирсе болот. Ал эми каны ыйык жайды тазалаш үчүн ыйык жайга киргизилген күнөө үчүн чалынган букачар менен текени стандын сыртына алып чыгып, терисин, этин, кан жинин өрттөп жиберишсин. Аларды өрттөгөн адам кийимдерин жуусун, денесин да сууга жуусун. Станга ошондон кийин гана кирсе болот. Бул силерге түбөлүккө калган мыйзам болсун. 7 айдын 10 күнү орозо кармап өзүңөрдү жоошуткула. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жергиликтүү тургунда араңардагы келгин да ошентсин. Анткени ушул күнү ыйык кызмат кылуучу силерди Теңирдин алдында таза болушуңар үчүн бүт күнөөңөрдөн тазалайт. Бул силер үчүн эс алуучу ишемби күн орозо кармап өзүңөрдү жоошуткула. Бул түбөлүк мыйзам. Күнөөдөн тазартуу ишин өз атасынын ордуна ыйык кызматты аткаруу үчүн майланып дайындалган ыйык кызмат кылуучу гана аткарууга тийиш. Ал ыйык кызмат кылуучу зыгыр бууласынан токулган ыйык кийимдерди кийип, ыйыктардын ыйыгын, жыйын чатырын, курмандык чалынуучу жайды ыйыктайт. Ошондой эле ыйык кызмат кылуучуларды, бүткүл жамаатты да күнөөдөн тазалайт. Исраил уулдарын жылына 1 жолу бүт күнөөлөрүнөн тазалап туруу үчүн бул мыйзам силерге түбөлүккө калсын. Теңир Мусага кандай буйруса, ал ошондой кылды.
Ушул 7 айдын 10-күнү ыйык чогулуш өткөргүлө. Ошол күнү өзүңөрдү орозо менен жоошуткула. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка эч кемчилиги жок бир букачар, бир кочкор, 1 жылдык 7 коз алып келгиле. Бир букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10-3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 10-2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 10-1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Күнөөдөн тазаланчу күнү чалынган курмандыктан тышкары дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан жана нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. Анан мындай деди: түздөгүлө жолду бошоткула. Менин элимдин алдынан бөгөттү алып салгыла. Анткени улуу даңкталган түбөлүк жашоочу ысымы ыйык мындай деп жатат: мен бийик асмандын үстүндө жана ыйык жайда жашайм. Ошондой эле моюн сунгандардын рухун тирилтиш үчүн, кайгыргандардын жүрөгүн тирилтиш үчүн, кайгыргандар менен руху менен моюн сунгандар менен бирге жашайм. Анткени мен түбөлүккө талаш тартыш жүргүзбөйм. Акырына чейин каарданбайм, болбосо менин алдымда мен жараткан рух жана мен жараткан ар бир тирүү жан алсырап калат. Анын дүнүйөкордук күнөөсү үчүн мен kaardandым. Аны урдум, жүзүмдү жашырдым, ачууландым. Ал болсо бурулуп кетип, өз жүрөгүнүн жолу менен жүрдү. Мен анын жолдорун көрдүм. Мен аны айыктырам. Мен аны алып жүрөм. Мен аны жана анын кайгыргандарын сооротом. Мен тынчтык алыскыларга да, жакынкыларга да тынчтык деген сөзүмдү аткарам, дейт Теңир. Мен аны айыктырам. Мыйзамсыздар болсо алай дүлөй болуп толкундаган, тынчыла албаган, суулары балыр менен баткакты бүркүп чыгарган деңиздей. Мыйзамсыздарга тынчтык жок, дейт менин Кудайым. 58 бөлүм. Катуу кыйкыр, токтобо, үнүңдү сурнайдай бийик чыгар. Менин элиме өз мыйзамсыздыгын көрсөт, Жакыпка өз күнөөлөрүн көрсөт. Алар адилеттүү иш кылган, өз Кудайынын мыйзамдарын таштабаган эл сыяктанып, күн сайын мени издешет. Менин жолдорумду билгилери келет. Алар менден адилеттүү сот тууралуу сурашат. Кудайга жакындагылар келет. Эмне үчүн биз орозо туттук? Сен болсо көрбөйсүң. Эмне үчүн биз жаныбызды кыйнадык? Сен болсо билбейсиң. Силер орозо кармаган күнү өз эркиңерди аткарасыңар. Башкалардан оор жумуштарды талап кыласыңар. Силер талаш тартыш уруш чатак үчүн, башкаларды кылмыштуу колуңар менен уруш үчүн орозо кармап жатасыңар. Ушул учурда силер үнүңөр асманга угулуш үчүн орозо кармап жаткан жоксуңар. Мен тандап алган орозо ушундай беле. Мен тандап алган күн ушундай беле. Ал күнү адам өз жанын кыйнайт. Башын камыштай шылкыйтат, өзүнүн алдына зумбал жана гүл төшөйт. Ушуну Кудайга жаккан орозо деп, Кудайга жаккан күн деп айта аласыңбы? Мен тандап алган орозо мындай: калптын кишендерин бошот, эзүүнүн кишендерин чеч, эзилгендерди эркиндикке чыгар, ар кандай моюн турукту алып сал. Ачка киши менен наныңды бөлүш. Тентип жүргөн жакырларды үйүңө киргиз. Жылаңачты көрсөң ага кийим кийгиз, каны бир жакыныңдан жашынба. Ошондо сенин жарыгың таң шооласындай төгүлөт, айыгууң тез арада келет, чындыгың алдыңда жүрөт, Теңирдин даңкы сени коштоп жүрөт. Ошондо сен чакырасың, Теңир угат, ыйлайсың, ал мен мына дейт. Сен өз чөйрөңдөн эзүүнү жоготконуңда, сөөмөйүңдү көтөргөнүңдү, жаман сүйлөгөнүңдү койгонуңда, ачкага наныңды бергениңде, кыйналгандардын жанын тойгузганыңда, сенин жарыгың караңгыда жаркырайт, караңгылыгың чак түшдөй болот. Ошондо Теңир ар дайым сенин жол башчың болот. Кургакчылыкта жаныңды тойгузат, сөөктөрүңдү чыңдайт. Ошондо сен сугарылган бактай, суусу эч качан соолубаган булактай болосуң. Кылымдар бою ээн жаткан чөлдөргө сенин тукумдарың отурукташат. Сен көп муундардын негизин калыбына келтиресиң. Сени ураандыларды калыбына келтирүүчү, жашоо үчүн жолдорду жаңыртуучу деп аташат. Эгерде сен ишембиде, менин ыйык күнүмдө өзүңдүн иштериңди аткаруудан бутуңду токтото турган болсоң, ишембини кубанычтуу күн деп, Теңирдин ыйык күнү деп атай турган болсоң, ыйык тута турган болсоң, күндөлүк иштериңди кылбай, ал күндү урматтай турган болсоң, өз каалоолоруңду аткарбай турган болсоң, курулай сөздөрдү сүйлөбөй турган болсоң, анда сен Теңирден кубаныч аласың. Мен сени жердин бийик жерине чыгарам, сага атаң Жакыптын мурасынан жедирем. Бул сөздү Теңирдин өз оозу айтып жатат. Бирок азыр мыйзамга көз карандысыз эле Кудайдын адилеттигине ээ болууга жол ачылды. Бул жөндө Тоорат жана пайгамбарлар китептеринде күбөлөндүрүлөт.
Кудайдын бул адилеттиги бардык ишенгендерге Иса Машаякка болгон ишеним аркылуу бериле турган адилеттик, анткени эч айырма жок. Себеби бардыгы күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Бирок бардыгы анын ырайымы менен Машаяк Исанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталышты. Кудай өзүнүн чыдамдуулугу убагында мурунку кылынган күнөөлөрдү кечирүү аркылуу өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүү үчүн Машаяктын төгүлгөн канын ырайым курмандыгы катары ишеним аркылуу сунуш кылды. Азыркы учурда өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүү үчүн ушундай кылды. Ал Исага ишенген адамга адилеттүү жана актоочу катары таанылсын. Анткени денеде жашап жүргөндө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн баарыбыз Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек. Ошентип Кудайдан коркуу деген эмне экенин билгендиктен адамдарды ынандырууга аракеттенип жатабыз. Кудай алдында ачыкпыз, силердин абийириңердин алдында да ачыкпыз деп ойлойм. Биз өзүбүздү силерге кайрадан таарынчтырып жаткан жокпуз. Жүрөгү менен эмес, сырткы көрүнүшү менен мактангандарга жооп бере алгыдай болушуңар үчүн биз менен мактана алгыдай мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Эгерде өзүбүздү кармай албай калып жатсак, анда Кудай үчүн ошентип жатабыз. Эгерде өзүбүздү токтоо алып жүрсөк, анда силер үчүн ошентип жатабыз. Анткени Машаяктын сүйүүсү бирөө бардыгы үчүн өлдү, демек бардыгы өлүштү деп ойлогон бизди ошентүүгө милдеттендирет. Жашап жаткандар эми өздөрү үчүн эмес, өздөрү үчүн өлгөн жана кайра тирилген Машаяк үчүн жашашы үчүн. Машаяк бардыгы үчүн өлгөн. Ошондуктан биз мындан ары эч кимди сырткы көрүнүшү боюнча баалабайбыз. Биз мурун Машаякты сырткы көрүнүшү боюнча адам катары бааласак да, азыр андай баалабайбыз. Ошентип ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Мунун баары Кудайдан. Кудай Машаяк аркылуу бизди өзү менен элдештирди жана бизге элдештирүү кызматын берди. Анткени Кудай Машаяктын ичинде дүйнөнү өзү менен элдештирди. Адамдардын күнөөлөрүн эске алган жок, бизге болсо Кудай менен элдешүү жөнүндөгү сөздү жарыялоону тапшырды. Ошентип биз Машаяктын атынан келген элчилербиз. Кудай өзү биз аркылуу адамдарга кайрылып жатат. Машаяктын атынан суранабыз, Кудай менен элдешкиле. Машаяк аркылуу өзүнүн алдында бизди адилеттүү кылыш үчүн күнөөнү билбеген Машаякты биз үчүн күнөө кылды.